Интернет желесиндеги сайттардан алынган акыркы маалыматтар менен тааныштырып, сайтка саякат көрсөтүүсү назарыңыздарда. Аны мен Нурдөлөт Таштанбек уулу айтып берем, саламатсыздарбы? Москвада поездин алдына өзүн таштаган жигит кыргыз экени аныкталды. Кыргызстандын Россиядагы элчилиги 2021 жылдын 7 декабрында Москва шаарындагы метро станциялардын биринде өзүн поездин астына таштаган Кыргызстандын жараны менен болгон окуянын себептерин жана жагдайларын тактап жатат. Элчиликтин басма сөз кызматынан кабарлашкандай, учурда 1999 жылы туулган Кыргыз Республикасынын жаранына Москва шаарындагы ооруканалардын биринде операция жасалууда. Элчиликтин кызматкери ооруканага жөнөтүлдү. Кыргыз Республикасынын жаранына керектүү жардам көрсөтүлөт. Белгилей кетсек, орусиялык басылмалар поездин алдына боюн таштаган жигит каза болгондугун жазышууда. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын мурдагы орунбасары Дүйшөнбек Чоткараевке козголгон кылмыш ишин тергөө аяктады. Бул тууралуу Өздүк булактар билдирди. Мурдагы чиновникке Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча айып тагылганы такталган. Бул ишти Бишкектин 1-май райондук соту карап жатат. Дүйшөнбек Чоткараев үй камагында. Буга чейин ден соолугуна байланыштуу мындай өтүнүштү тергөө сотко берген. Эске салсак, Дүйшөнбек Чоткараев алтын аткезчилигине шектелип келген. Тергөөнүн версиясы боюнча ал аткезчилик менен кармалган адамдарды мыйзамсыз бошотуу жана конфискацияланган зер буюмдарын чыгаруу менен алектенген. Чоткараев менен бирге бул ишке УКМКнын дагы бир экс орунбасары Болот Сүйүнбаевдин тиешеси бар экени такталган. Бирок ал азырынча издөөдө. Депутат мэриянын аппарат жетекчисине чара көрүүнү талап кылды. Бүгүн 7 декабрда Бишкек шаардык кеңешинин Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Манас Абдуллабек уулу Бишкек мэриясынын аппарат жетекчиси Миргазы Исаковго карата чара көрүү маселесин көтөрүп, керек болсо кызматтан алууну талап кылды. БШКнын депутаттары Бишкек шаарынын мэриясынын вице-мэрлерди комиссияга чакырбоо боюнча Бишкек шаардык кеңешине жазган катын талкуулап жатышат. Катка Миргазы Исаков кол койгон. Ал өзү бүгүнкү жыйынга келген эмес. Эгерде сиздер чара көрбөсөңүздөр, биз Конституцияга ылайык өз ыйгарым укуктарыбыздын негизинде Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиевке ишеним көрсөтпөө маселесин көтөрөбүз, деди Абдуллабек уулу. Анын айтымында сессиянын күн тартибинде 9 маселе бар. Биз бул саботаж маселесин чечмейинче сессиянын маселелерин бекитпөөнү сунуштайм, деди ал. Жогорку кеңештин эң бай 6 депутаты. Салык кызматы Жогорку кеңеш депутаттарынын 2020 жылга карата тапшырган декларациясын жарыялады. Спутник Кыргызстан эң көп киреше тапкан 6 эл өкүлүнүн декларациясын карап көрдү. Белгилей кетсек, материалда учурдагы статусуна карабай былтыр депутат болуп тургандар көрсөтүлдү. Рейтинг боюнча Азамат Арапбаев депутаттардын эң байы аталды. Ал өткөн жылы 54,4 миллион сом киреше чогулткан. Экинчи орунда экс-премьер-министр Данияр Үсөновдун мурдагы жубайы Динара Исаева турат. Ал 28,8 миллион сом тапкан. Үчүнчү сапка илинген Исхак Пирматовдун жылдык кирешеси 16,8 миллион сомду түзөт. Ал эми Салайдын Айдаров 16 миллион сомго чукул каражаты менен 4-чү орунду ээлейди. 5-чи орунда турган Орозбек Алыбаевдин былтыр 12,5 миллион сом иштеп тапканы белгилүү болду. Иса Өмүркуловдун кирешеси дагы 12,5 миллион сомго чукулдап 6-чы орунга чыкты. Мындан башка депутаттардын bir жылда иштеп тапкан акчасы 10 миллион сомго жеткен эмес. Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов bir жылда 703,355 сом иштеп тапкан. Бул туурасында анын салык кызматына тапшырган декларациясында көрсөтүлдү. Ошол эле учурда Мамытовдун чыгашасы 550 миң сомду түзгөн. Анын 700 миң сомго бааланган жылкысы, 550 миң сомдук бодомалы, 400 миң сомдук койлору бар. Мындан сырткары эч бир мүлккө ээ эмес, турак жайы жана автоунаасы дагы жок экенин жазган. Жакын туугандарынын да киреше чыгашасы, мал мүлкү тууралуу маалымат көрсөтүлгөн эмес. Белгилей кетсек, Талант Мамытов 2020 жылдын октябрь айына чейин Жогорку кеңештин депутаты. Андан кийин төрагасы болуп иштеп келе жатат. Быйыл парламенттик шайлоонун алдында спикерлик кызматтан убактылуу четтетилген. Медербек Саккараев: албетте, менде Казакстандын жарандыгы жок, болбосо каттала алмак эмесмин.
Номер 31 Чүй Кемин округу боюнча Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Медербек Саккараев Вести Чекиткейжи сайтына берген маегинде Казакстандын жарандыгы бар деген буга чейинки маалыматты четке какты. Саккараевдин айтымында бул маалыматты анын оппоненттери тараткан. Алар шайлоо таза жана ачык өтөт деп күтүшкөн эмес, деди ал. Атаңдаштар бул жарышка жеңебиз деп ойлошкон, бирок алар калыс күрөштө жеңишке жетпесин түшүнгөндөн кийин каралай башташты. Албетте, менде казак жарандыгы жок, болбосо кантип катталмакмын. Мен Казакстандын элчилигинен кат бердим. Азыр БШК менин жарандыгым тууралуу маалыматты Казакстан Республикасынын Тышкы иштер министрлигинен расмий түрдө сурады. Мен жарандыктан чыккан эмесмин деген кагаз кайдан келгенин билбейм. Ал аял бул документтерди кантип кокустан таап алган. Депутаттыкка талапкер ошондой эле Казакстандын жарандыгынан качан чыкканы так эсинде жок экенин баса белгиледи. Ошол эле учурда Саккараев бул 2016 жылга чейин болгонун белгиледи. Эскерте кетсек, буга чейин Чолпон Сыдыкова аттуу колдонуучу Фейсбукка Медербек Саккараевдин казак жарандыгы бар экенин тастыктаган документтин сүрөтүн жарыялаган. Документке Алматы шаардык ички иштер башкармалыгынын миграция кызматынын башчысы Бүтүнченов кол койгон. Андан соң Вести Чекиткейжи сайтынын редакциясы Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар Бекматовдон түшүндүрмө сурады. Ал билдиргендей, бул арыз ээсинин экинчи жарандыгын алуу өтүнүчү буга чейин тиешелүү органдарга жөнөтүлгөн. Эгерде талапкердин башка мамлекеттин жарандыгы бар экени аныкталса, БШК аны каттоосун жокко чыгарат деп жооп берди Бекматов. Талапкердин да Кыргызстандын жарандыгы бар окшойт, анткени ал шайлоого катышуу үчүн катталып калган. Орусиялык блогер Дава эки мекендешибиз менен саякаттоо үчүн Дубайга учуп кетти. Дава аты менен таанылган орусиялык блогер Давид Макуньян Дубай шаарына эс алууга жолдомо жана iPhone 13 үлгүсүндөгү уюлдук телефон белек кылган кыргыз жарандары менен Дубай шаарына кетишти. Мындай сүрөттү Дава социалдык тармактагы баракчасына жарыялады. Блогер баракчасына аэропорттогу сүрөттөрдү жүктөп, каяка учуп жатканыбызды эстетип койчу деп жазган. Буга чейин Давид Макуньян соода борборунан жайкы кийим издеп жүрүп, кыргыз кызын жолуктуруп калган. Андан соң кызга Дубайга командасы менен чогуу саякаттап келүү сунушун киргизген. Эртерээк россиялык Роман Власов Акжол Махмудовду беттешүүгө чакырды. Грек-Рим күрөшү боюнча 2 жолку Олимпиада чемпиону россиялык Роман Власов Токио оюндарынын күмүш байгээси Акжол Махмудов менен беттешүүнү каалайт. Ал видео кайрылуу аркылуу ниетин айткан. Ал өзүнүн татыктуулугун далилдеди. Акжол менен жолугуп калсак өзгөчө кызыктуу болмок. Менин оюмча муну эртерээк уюштуруу керек. Анткени мен дагы 3-4 жыл гана күрөшөм, дейт Власов. Буга Акжол Махмудов Instagram баракчасында жооп берген. Бул беттешти көптөр күтүп жатышат. Урматтуу күрөш күйөрмандары. Менин күйөрмандарым, айтсаңыздар, бул күрөш сиздер үчүн канчалык кызыктуу деп кайрылган. Вот многие пишут мне про схватку с Акжолом, есть такой Акжол Махмудов. Он доказал свою состоятельность Олимпийских игр, мне кажется, было бы особенно интересно, учитывая, многие люди считают, что ужил там бороться, а учитывая, что он стал серебряным призером, а чемпион своей карьеры, ему 34 года, Лоренс. Вот, и мне кажется, особо интересно, если мы где-то встретились с Акжолом. Конечно, мы встретимся на обычных соревнованиях, получится. Мне кажется, надо где-то эту схватку организовать, потому что время уходит, а если мы не сделаем ее, я думаю, что 3-4 года максимум я еще буду в борьбе, а потом уже она уйдет. А многие люди ждут этой схватки. Интернет желесиндеги сайттардан алынган маалыматтар мына ушулар болду. Урматтуу телекөрүүчүлөр, 7 каналдын YouTube'дагы, Facebook'дагы жана Instagram'дагы баракчаларына катталууну унутпаңыздар. Эскерте кетсем, көрсөтүүбүздө кеткен маалыматтар 7 каналдын көз карашын билдирбейт. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман туруңуздар.